Ошол Орто Токой боюнча биз эмне кылдык? Орто Токойдун суу каптап турган жерди астындагы жерине компенсация алыш үчүн биз булар менен сүйлөшүп, эмне компенсацияларды алдык. Биз 50 участок Көксерек деген айылыбыз, урматтуу туугандар, Өзбекстандын тегерегине өтүп кеткен. Ошол баягы 50-60 жылдары өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн убактарда баягы бир мамлекет болуп турганыбызда көптөгөн жерлер колхозу менен совхозу менен миңдеген гектар жерлер өтүп кеткен. Так, ошол маалдарды азыр оңдоп атабыз. Ошол жерде биздин кыргыз туугандарыбыз калган. Ошолор азыр же бизде эмес, же аларда эмес, орто жолдо баягы көз жашын төгүшүп, кыйналышып, азап тозокту көрүп атышат. Алар бизге документ алып көрсөтүп атат. Бул биздин жерибиз деп. А биз көрсөтөлү десек, чын айтканда андай документтерибиз болбой атат. Ошол документтерге ошол маалда, ошондогу маалдагы жетекчилер кол коюп койгон. Ошондуктан Көксерек айылын алып атабыз. 105 гектар жери менен Ала Бука районунда. Андан кийин Баястан айылын алып атабыз. Баястан участогун. Ал жерде 3-4 айыл бар. 212 гектар жери менен алып атабыз. Андан кийин Акташ, Савай. Мына өзүбүздүн Кара суунун Акташ, Савайда ушул жерде Кара суу шаарынан 10 гектар жерди ошо өзбектер берсе экен, жанагы очистный сооружениеге деп бир 10 жылдан бери сурап жүрүшөт, 15 жылдан бери. Алар бербей жүрөт. Жок, бербейбиз деп. Прям булардын баягы зымы биздин зым тору, чегара зым тору. Биздин жанагы өткөн железнодорожный путтан темир жолубуздун боюна сайылып калган. Так, ошол жерди, ошол зым торду артка кайтарайлы, артка жылдырайлы деп туруп, Кара суудан, Акташтан 100 гектар жерди алып атабыз. Суулуу баягы пахта эгилип жүргөн жер. Ошол эменин эсебинен, баягы Орто Токой водохранилищесинин эсебинен 100 гектар жерди алып атабыз. Уңгартоо, билесиздер, Уңгартоо боюнча дагы өтө чоң чатактар көп болду. Өзбекстан мамлекети менен мындан 2 жыл мурда эле Уңгартоону, Ала Буканын жери боюнча Кудай сактасын, Кудай тобо кылдым, бир чоң жаңжал чыгып кетейин деген. Ошондо мен өзүм дагы баргам, бул жактан жүздөгөн балдарды алып барып, ошол жерде ошол чегарачылар менен өзбек солдаттары менен тирешип туруп, акыры аналар 2 күнөн кийин кайра кетишкен. Ошондо Уңгартоо маселеси көтөрүлгөн. Уңгартоо булар айтат, биздики дейт, биздин булар документальный буларга өтүп кеткен, бирок ал эл журт, ошол жердеги эл журт, аксылыктар бардыгы Уңгартоо биздики деп эсептейт. Биз дагы ошентип эсептейбиз туугандар. Ушуну эми документальный кылып туруп, бир жолу биздики кылып, баягы жаңжалы жок өткүзүп алыш үчүн биз ушул жерге киргиздик. Уңгартоону дагы өзүбүзгө Кудай кааласа өткүзүп алдык. Кара Белес деген участокта, урматтуу туугандар, 2017 жылы баягы ушундай протокол түзүлүп, ратификациядан өтүп, договор болуп, кол коюлуп, Өзбекстан менен Кыргызстан бир нече участоктор алмашканда, Кара Белес деген айылды, ошол аксыда Кара Белес деген айылды ушундай бөлүп туруп эле, биягы сеники, биягы меники деп койгон экен. Жакшы көңүл бурулган эмес экен ошондо. Ошол айылдын элдери бизге ыйлап, келе берип, ай менин участогум биякта калып кетти, менин үйүм биякта калып кетти деп зардап келе бергеннен биз суранып жүрүп, чоң сүйлөшүүлөрдү кылып суранып жүрүп, Кара Белести ушул жерге киргиздик. Айылыбызды бөлбөйбүз. Айылды биз бүтүн кармап калышыбыз керек. Ошондуктан Кара Белести бересиңер кайрадан деп туруп, деп уже бөлүнүп кеткен, чегарага аларга өтүп кеткен жерди кайрадан ошо киргиздик. Кайра айылды айланып өтө турган кылып туруп, жанагы эмесин, чегараны, айылды бизге калтырдык Кыргызстанга. Мына бул Орто Токой боюнча жасалган, Орто Токой водохранилищесинин эсебинен жасалган жумуштар болду.